Кутман күн достор. Бүгін 7 июль 2021 жыл. Біз баяғы эле Коопсуз шаар Вега компаниясынын шылуындыгы жөнүндө дагы бир маалыматты айталы достор. Башкалар менен бөлүшүүнү унутпагыла. Мына бул жер Ауезова менен Чүй көчөсүнүн кесилиши достор. Чүй көчөсү Ауезова көчөсү менен кесилишкен жери. Мына бул жерде карап тургула достор. Мына Коопсуз шаардын камерасы Вега компаниясынын. Бул камера сиздер көрүп турган камера. Мына жактагы көрүнүштү тартат. Эми ушул жерден бир акмакчылык деп айтсак болот да, карасаңыздар эми. Ушул жерден канча биздин айдоочулар айып пул төлөп, канчасы айыпка жыгылып атат. Өздөрү талапты так аткарбайт, мисалы үчүн Коопсуз шаарчы. Карасаңыздар мына. Могу жерде көрүп турасыздар. Стоп деп турат. Могу жерде линия болуш керек. Линия эмес, линиянын лысы жок. Бул жерде мына аңгыл дөңгүл, шагыл, топурак баткак жаңгырда. Мына ушундай жер. Анан ушунан кантип Коопсуз шаар Вега компаниясы айып салганга акысы бар. Урматтуу жол коопсуздугу кызматынын башчысы Азамат Исраилов, Бишкек шаарынын мэриясы, транспорт министрлиги, жана башка тиешелүү тармактар ушул жерди карап оңдоп койгула. Анан достор, мына жерден дагы бир окуяга сиздерди назар буралы. Мына көрүп турасыздар. Бул дагы Вега компаниясынын камерасы. Бул камера эмне үчүн бул жерге установка болгон? Мына стойка менен булар мына Ауезова көчөсүндөгү мына стоп линияны тартыш керек. Анан кийин ушул жактагы двойной полосаны тартыш керек. Негизи ушул жер тартууга норма боюнча ошондой. Бирок эми муну карап көрүңүздөр. Бул жак алыс болуп калгандыктан мына жердеги камера, жолдун аркы бетиндеги камера дал ушул могу жактагы двойной полосаны тебелеген же тебелебеген машинаны тартыш керек, тартып атат да азырчы. Бул деген биздин ГАИнин мурдуна чүлүк салып, каалагандай аларды калчап, өздөрү каалаган жерге камераны коюп коюп атат. Булар камераны бул жак сторонага коюш керек эле. Анткени мына жактагы койгон камерасы точно тартабы, тартпайбы? Ал жактагы двойной полосаны тартканга эч кандай буларда негиз жок да, бул жакка коюп тарткангачы. Ошол достор. Активдүү бололу. Башкалар менен бөлүшүңүздөр. Ушул жерден кимде ким айып пул келсе, төлөбөңүздөр. Себеби бул жерде стоп линияны сыза турган сызык эмес, даже асфальты жок бул жерде. Ошол достор.